Бабанов Москвага учуп кетти. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн эртең менен Москвага учуп кетти. Мындай маалыматты саясатчынын айланасындагы адамдар Азаттык радиосуна ырасташты. Алар Бабанов эмне себептен Орусияга кеткенин маалымдашкан жок, бирок ал өлкөгө кайра кайтып келерин билдиришти. Аны менен кошо Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчореев да кеткен. Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматта азыркы тапта өзүнө байланыштуу баш аягы 8 иш иликтенип жатканын айткан. Алардын ичинен 4-өөнүн чоо жайы белгилүү. Калган иштер боюнча Бабанов өзү да мамлекеттик мекемелерде маалымат бере элек. Өмүрбек Бабанов өзүнө козголгон иштер боюнча УКМК менен Финполицияга бир нече жолу сурак берип чыккан. Бабанов 2017-жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018-жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектенерин билдирген. Быйыл 9-августта Москвадан Бишкекке учуп келген. Кыргызстанда 400 сомдук пенсия алгандар бар. Социалдык фонддун жетекчиси Медер Ирсалиев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, 400 сом менен пенсияга чыккандар бар экенин маалымдады. Мунун себеби ал жарандардын 1 жылдык стажы гана болгон. Ирсалиевдин маалыматына караганда 10 миңге жакын киши 2000 сомго чейин, 3000 сомго чейин, 92 миң киши 4000 сомго чейин, 86 миң киши 4000 сомдон жогору, 56 миң киши пенсия алат. Өлкө боюнча жалпысынан 667 миң пенсия алуучу бар. Алардын ичине майыптыгы боюнча 116 миң, жетимдер 39 миң киши. Кыргызстанда орточо пенсия 5604 сом, ал эми жарандардын 1 айлык жашоого чыгымы 4283 сом деп эсептелген. УКМКнын экс-төрагасы Табалдиевди издөө иши уланууда. Крим төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулганына байланыштуу иште аты аталган Бусурманкул Табалдиевди издөө уланууда. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлиги кабарлады. Министрликтин өкүлдөрү мурдагы жетекчинин кайда экенин аныктоо боюнча аракеттер кызуу жүрүп жатканын кошумчалашты. Укук коргоо органдары Бусурманкул Табалдиевди таппай жатканы тууралуу маалымат 8-июлда чыккан. Анын Туркияга чыгып кетиши ыктымал экенин айрым маалымат каражаттары да жазып чыккан. Кийин социалдык тармактагы айрым колдонуучулар Табалдиевди Анкара шаарынан көрүшкөнүн жазышкан. Бусурманкул Табалдиевдин өзү жана анын жакындары эч кандай комментарий беришкен жок. Табалдиев Крим төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошогон 2013-жылы коргоо кеңешинин катчысы болуп иштеген. Бирок анын бул иш боюнча суракка чакырылганы же чакырылбаганы айтылган эмес. Азиз Батукаев 2013-жылы айыккыс илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулуп, атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген соң Орусияга чыгып кеткен. Бул ишке байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон мурдагы аткаминерлер айыпталууда. Кара Суудагы спортчулардын атышуусу боюнча иш козголду. Ош областынын Кара Суу районундагы спортчулардын атышуусу боюнча сотко чейинки иликтөө иштери башталды. Бул тууралуу Ички иштер министринин маалымат кызматынан кабарлашты. Эске салсак, 22-сентябрга караган түнү Кара Суу районунун Фуркат айылындагы спорт комплекстеринин биринде 2 спортчу сөз талаша кетип, ортодо чыр чыгып, бири экинчисине ок аткан. Жабырлануучу Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасына 22-сентябрь күнү эртең мененки саат 9 чамасында кайрылган. Кийин жабыркаган адам милициянын мурдагы кызматкери болсо, ок аткан киши Кыргызстанга таанымал спортчу экени айтылган. Жабырлануучу 29 жаштагы Ош областынын тургуну экени белгилүү болду. Ок анын жамбаш жагына тийген. Учурда ооруканада. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, Жазыктар кодексинин 130-беренесине ылайык тергөө иштери жүрүп жатат деп жазылат билдирүүдө. Алдын ала иликтөөлөр учурунда окуяга күбө болгон жана жабырлануучу оны ооруканага жеткирген жарандар суракка алынды. Ушул тапта ИИМдин Ош областы боюнча тергөө кызматы сотко чейинки иликтөө иштерин жүргүзүп жатат.
Ушундай да болобу? Кореяда аборт жасай турган аялдарды алмаштырып алышты. Сеулдун тургуну кадимки кароого келген. Дарыгерлер анын атын сурабастан эле дароо жаткырып наркоз берип түйүлдүктү алып салышкан. Түштүк Кореянын Борбор шаарында дарыгерлер жаңылып башка аялга аборт жасап салышканын чет элдик басылмалар билдирди. Маалыматта 6 айлык боюнда бар келин кадимки медициналык кароого келген, бирок дарыгерлер аны дароо жаткырып наркоз берип аборт жасап коюшкан. Кийин медиктер аялдардын карталарын алмаштырып алганы, операция жасалган келиндин атын да сурап коюшпаганы белгилүү болгон. Жакында наристе жытын искейм деп турган аял наркоздон ойгонгондон кийин дал болуп калган. Дарыгерлер күнөөсүн моюндап, шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Жанар Акаев бизнесин жашырды деген маалыматка депутаттын жообу. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Экономист KG сайтынын жазган кабарына жооп кайтарды. Анда эл өкүлүнүн Акаев идея деген ишканасы бар экендигин, бирок ал декларациясында ал ишкананы такыр көрсөткөн эмес деп жазылып, депутаттар декларация толтурууга олуттуу карашпайт деп белгилеген. Бул боюнча Акаев билдирүү таратып, чынында эле Акаев идея жоопкерчилик чектелген коому ага тиешелүү экенин белгиледи. Экономист KG сайты менин 5 жыл мурдагы жашырылган бизнесим тууралуу жазып чыкты. Мен муну эч кандай саясатка же шайлоого шылтабайм. Анткени аталган сайт маалымдаган Акаев идея жоопкерчилиги чектелген коомун мен мамлекеттик кызматка келгенге чейин ачканым анык. Бирок бул жоопкерчилиги чектелген коом эч кандай ишмердик менен алек болбогону тууралуу маалыматы болсо да бизнесин жашырган деп жазып чыккан аша чапкандык. Анткени бул ЖЧК ачылып, бирок мен мамлекеттик кызматка өткөнүм үчүн ал таптакыр иш алып барган эмес. Бул ЖЧК күркүрөп акча тапмак тургай бир иретта ишмердик жүргүзгөнгө үлгүргөн жок, бир жолу да киреше тапкан эмес. Бул тууралуу салыктын төлөнүшү же ишмердик тууралуу оңой эле аныктап койсо болот. Мыйзам боюнча Жогорку кеңештин депутаты ишкердик менен алектенүүгө тыюу салынат. Мен муну жакшы билем, ошондуктан мамлекеттик кызматка келерим менен аталган министрликке ЖЧКны жаап салуу тууралуу арыз менен кайрылган. Бирок эмнегедир ошол учурда жабылган эмес. Биздин кемчилигибиз арыз берген боюнча көзөмөлдөбөй калганыбыз. Жабылды деген ойдо. Бирок мен мыйзамды бузуп ишкердик менен алек болгон эмесмин. Бул ЖЧК азыр Минюстун сайтында ликвидация болуучу ЖЧКнын катарында турат. Кымында иш жүргүзгөн эмес болгон өз убагында жабуу арызыбыз көзөмөлдөнбөй калганын мен азыр териштирип жатам деп билдирди ал. Момбеков: өкмөткө өкүргүм дагы, өтүнгүм да келбей калды. Бүгүн 26 сентябрда Жогорку кеңештин депутаты Рыскелдин Момбеков Сүймөнкул Чокморовдун 80 жылдык мааракесин өткөрүү боюнча маселе көтөрдү. Анын айтымында Чокморовдун 80 жылдык мааракеси өкмөттүк иш-чара болуш керек эле. Өкмөт бул иш-чараны өткөрүүнү Маданият, маалымат жана туризм министрлигине өткөрүп койсо, министрлик аны кинематография департаментине өткөрүп салыптыр. Ошол кишинин деңгээлин департаментке түшүрөсүңөрбү? Ананда иш-чара өткөрүүгө 1 сом дагы акча каралбаптыр. Өкмөткө өкүргүм дагы, өтүнгүм да келбей калды. Мен президентибизге кайрылам. Кыргызда кыргыздын өңү Сүймөнкулдун өңүндөй деген сөздүн төркүнү төгүн болбосо, урматтуу президент, президенттик фондуңуздан Чокморовдун өзүнүн сүрөтү түшүрүлгөн жашыл акчадан берип койгула. Уят болбой өткөрүп алалы. Ал тарыхтагы татыктуу киши, деди Момбеков. Үрөй учурган окуя. Төрөт үйү өрттөнүп 8 ымыркай чарчап калды. Алжирдин чыгыш тарабында төрөт үйүнөн өрт чыкты. Чет элдик маалымат булактары жазгандай, тилсиз жоонун кесепетинен жаңы төрөлгөн 8 ымыркай чарчап калды. Өрт 24 сентябрдын таңында башталган. Биз 11 ымыркайды, 37 аялды жана төрөт үйүнүн 28 кызматкерин куткарып калууга үлгүрдүк. 8 баланын чарчап калганына аябай өкүнүп жатабыз. Алардын айрымдары күйүктөн, кээ бирлери иске ууланып чарчап калышты, деген жергиликтүү куткаруу кызматынын башчысы. Өрт Алжирдин Уетсуф деп аталган аймагында болгон. Бул 18 ай аралыгында аталган аймактагы төрөт үйүндө катталган экинчи өрт. Өткөн жылдын май айында дагы төрөт үйүнөн өрт чыккан. Бактыга жараша каза болгондор болгон эмес, бирок имаратка көп зыян келген. Кашкар Жунушалиев менен Сүйүн Өмүрзаковдун тиреши эмне менен аяктайт? Баягы эле ийим ичи тынч эмес. Министр Жунушалиев менен Өмүрзаковдун тымызын тирешүүсү соңку убакта ачыкка чыгуусу байкала баштады окшойт. Негизинен өздүк курамдын көпчүлүгү Сүйүн мырзаны колдоп атышканы, анын адамгерчилигин, кызматкерлерге күбө билгенин баалашат экен. Ошол эле кезде Жунушалиевдин ичара бузукулугу ашкереленсе, ички иштер министринин кууп чыгуу маселеси күн тартибине коюлабы?
Эгемен күнгө жеткен азат тилим, эзелтен ынтымакка башат тилим, эртеңки келечеги айдан ачык, эл менен алга карай басат тилим. Мезгилди мерт болбостон жеңген тилим, мейкинде канат кагып келген тилим, эң ыйык жашоомдогу теңдеши жок эненин ак сүтүндөй эмген тилим. Мөндүрдөй сабалаган асыл тилим, мөңгүдөй аясманга жакын тилим, мөңкүгөн мөл булактай аруулантып, мөөрөйгө тиреп турган асыл тилим. Кыраңда кызыл гүлдөй өскөн тилим, кыяңдап жамгыр болуп төккөн тилим, улуттун оргуп чыккан башатындай, уюган алтын сымал чөккөн тилим. Кылымдын кыяларын ашкан тилим, кыргыз деп карта жазган тилим, кыйкырып кыйрым булуп душман келсе, кылычтай кыя кесип чапкан тилим.